Сиздер YouTube'дагы Машина Кейджи каналын көрүп жатасыздар. Ассаламу алейкум. Бизди жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөргө айта кетейин. Подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Ар бир видеобузду үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Кызыктуу маалыматтарды дайыма сиздерге берип турганга ар дайым даярбыз. Сиздерге тартуулай турган бул видео байкап турганыңыздардай көпчүлүк 90% бир Nexia-ларды камтыйт. Андан сырткарыдагы алдыбыз ачык болсо Hyundai Avanta 1, Avanta 2 жана Daewoo Lanos 1, Lanos 2-лерди тартып кетебиз. Но кимден экен? Силерденби? Nexia 1ден баштайлы. Мына байкап турганыңыздардай кондиционер бар, мына компрессору турат, гидравликанын бачогу, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Так, 2004. Электропакет, максималдуу комплектацияда экен. Анан могу жерде монитор коюлган экен, мистери. Жакшы, подлокотник кожаный. Басы канча болду? 180 болду. 180 миң сом. Жакшы. Nexia 1 1996, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Форсунка Fit деп жазып коюптур го. Fittин форсункалары чөп экен ошондо, Бая 1.5-тикиби? Жакшы. Корея болгон үчүн мына руль өзүнүкү же чото алмашылганбы дейм да? Airbag турат го дейм да? Airbag барбы? Бортовой компьютеринде жанабы? Жакшы. Мына сиденьяларчы өзүнүкү? Лашеттиники. Кондиционер, электропакет, жада келсе көрдүңүздөр. Коопсуздук жазыгы да бар экен. Мен эсимде деле жок, барбы, жок беле деген. Бирок ушунда турат. 110 миң сом, Nexia 2 2009 1.6 объем. Так, салон көрсөтүп коюн. Так, гидравлика барбы же жокпу? Гидравлика бар экен. Калгандары жөнөкөй экен, кондиционер жок, электропакет эмес. 160 дедиң беле? 170 миң сом. 170 миң сом. Nexia 2 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Так, кондиционер жок, гидравлика жок. 2012 эң жөнөкөй эле комплектацияда. Дөңгөлөктөрү төртөө тең жайкы, протекторлору жакшы абалда. Салонун бир көрсөтүп коюн. Салон пробеги канча болду эми эң кызыгы? 98 миң, 98 миң. Россиядан бир жума болду алып келгениңерге. Так, ошондо Кыргызстан номер коюлдубу? Кыргызстан номер коюлуп турбу? Айтылыш баасы 320 миң сом. Nexia 2 Россия транзит номеринде кондиционер бар, гидравлика бар. Жада келсе бунда газ жабдыгы да коюлган, мынаки ошол форсункалары жакшы. 2013 күзгүлөрүндө повторитель поворота. Электропакет, газ жабдыгынын наки датчиги ушул жагында. 270 миң сом деп атат айтылыш баасы. Nexia 2 төрт дөңгөлөгү тең жайкы, ушундай протекторлору жакшы. 2009 1.5 объем. Газ, бензин, газ жабдыгы да бар экен да. Мында дагы бар экен. Так, комплектациясын көрөлү. Электропакет,
кондиционер. Бұл да максималдуу комплектацияда экен. 260 дедиңиз, буну? Жакшы. Nexia'лар өзү кымбаттаптыр мурдагы аптага караганда. Эгер сиздер да кызыксаңыздар, биздин YouTube баракчага кирип, ошол видео пункту басып, өзүңүзгө жаккан темадагы жада келсе ошол баягы кайсыл убакытта тартылгандарды көрүп, салыштырып билип алсаңыздар болот азыркы айырмачылыгын. 2012 жылы чыгарылган Nexia 2 кайрылалы Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес, 200 000 сом деп жазылып турат. Комплектациясы бул да максималдуу комплектацияда, кондиционер, электропакет, гидравлика бар. Hyundai Avante 2 1999, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, 220 000 сом деп атат айтылыш баасы. Так. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, кондиционер, печка. Наркы жагында вольтметрлар, немелер бар экен, датчиктер. Жакшы, баягы давленияларда көрсөтүп тура турган. Мына канча болуп атат экен? 185 тотан. 185 000. Avante 2 1999, 1.5 кыймылдаткычтын көлөмү. Центр замок бар экен, пульту менен. Багажнигинде спойлер. Nexia 2 широкий туманниктерде. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушунда коюлган дистерде. 2008 кыймылдаткыч көлөмү 1.6. Комплектациясын көрөлү. Жөнөкөйбү барды? 200 000 сом деп атат. Nexia 1 Корея 1996. Так, 80 000 сом. Люк бар экен. Бул хэтчбек турбайбы? Lanos канча болуп атат? 220. 2000 жыл чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, коробка механика. 220 000. Көрсөтөйлү. 4 айнектен электро көтөргүчтө, блокировкалары менен, кондиционер, печка, электро күзгү, гидравликадагы бар. Болду. Lanos 1 1997, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, коробка механика. $150 000 сом кеми бар дейт. Да, Lanos 2 2000 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, газ, бензин. 170 000 сом. Коробка механика. Так, пион тартып алды. Lanos Украина, Chevrolet Lanos. 2006, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Так, комплектациясын көрөлү. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, корректировка фар бар, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Кондиционерчи бар экен? Бар экен, 170 беле? 170 000 сом. Nexia 2 2012, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Канча деп атасыз таксыр? 180 000, Ең жөнөкөй эле комплектацияда. Түшүп беребиз дейт. Азыр ээсинин байланыш номери жакшы көрүнбөй атса, Озекида кайталап коеюн. 551 34 34 95.
Жана ушунун жанында дагы бир Nexia 2 широкий туманниктерде дөңгөлөктөрү BMW-ныкы окшойт. Мында коюлган экен. Дискалар дегеним 2008 170 000 сом. Коробка механика. Комплектациясын карайлы, жөнөкөй эле окшойт. Парктрониктер коюлган. Жөнөкөй эле экен. Дагы Lanos'u көрсөтөйүн. 1999 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Канча болуп атат Lanos? 150 000 сом. Lanos 1. Так. Дагы мо жерде тушунда кызарып турган Nexia 1'ди көрсөтөйлү. Төрт дөңгөлөк тең жайкы, ушунда куюлган жиштерде 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 165 000 сом. Так, жабык. Ачык эле экен. Ачык эле экен да. Электропакет, кондиционер. Бул да максималдуу комплектацияда экен. Машина кеч каналы. Nexia 1 Корея. 1996 кыймылдаткыч көлөмү 1.5 160 000 сом. Гидравлика, электропакет, кондиционер, туманниктер болот. Nexia 2 2012 1.5 объем 200 000 сом. Жөнөкөй эле комплектация окшойт. 200 000 сом. Nexia 1 экен. 2007 1.5 125 000 сом. Так, электропакет, кондиционер жок. Гидравлика бар болсо, орточо комплектация болот. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен ушул Nexia ларга болгон видеобузду жыйынтыктайбыз. Акырына чейин көргөн биздин көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Дайыма да ушундай активдүү көрүп жүрө бериңиздер. Биздин видео менен башка соцтар аркылуу да бөлүшүңүздөр. Ошол эле Facebook, Одноклассники, Instagramдардан дагы жана ар бир видеобузга лайк басканды да унутпаңыздар.